Но я даже не заметила, я просто помню, что у меня был такой сильный удар. Я сижу, и мне говорят: девушка, у вас кровь. И он дальше едет, дальше людей собирает. Вы видели, да, что несколько раз фирмы-перевозчики пытались бастовать. Проводили митинги, и город почти что 1,5 сутки остался без транспорта. Все-таки некоторые чиновники и, возможно, сотрудники каких-то правоохранительных структур в связи с маршруточным бизнесом, происходит какое-то крышевание. Я думаю, что такие моменты есть. На сегодняшний день реальных и интересных предложений не поступало. Тилекке каршы ошол потенциалдуу инвесторлор кайра айланып эле кетип калышты. Себеби алар баягы жылмалап айтканда күмөн санап калды да. Почему-то наш общественный городской транспорт, он является убыточным. Ачыктыктын жоктугу ушундай абалга алып келип атат. Канча пассажир отуруп түшөт, ушунун статистикасы жок да. Как-то проезжала маршрутка, получается, на дизельном топливе, и, соответственно, показатели сразу же росли. Биринчи билем да, башым катуу ооруган, бирок ооруганын сезбей калып турмун. 2018 жылдын 5 декабрь күнү Асель Акматалиева 148 номердеги маршруттук таксиге түшүп жумушка бара жаткан. Маршрутканын айдоочусу алдыда бара жаткан жеңил унааны сүзүп алат. Ошол маалда ал катуу тормоз тепкендиктен кол кармагычтардын бири бошоп кетип, Асель баш менен бир нерсени катуу сүзгөнүн сезет. Айдоочу болсо сүзүп алган унаанын ээси менен маселесин чечишип, андан ары жолун улантат. Бир аздан кийин башка жүргүнчүлөр Аселдин чекесинен кан кетип жатканын айтышат. Анан подручниктер жана кармагычтар, маршруткадагы адам кармагычтар, кол кармагычтар ошонун баары чыгып кетиптир. Бирөөсү менин башыма тийиптир. Анан мен жанымдагылар айтып калды: "Чоң кыз, чекең канап атат" деди. Бирок буга карабай айдоочу жолун улантып, башка жүргүнчүлөрдү алууга дагы жетишет. Азыр кое тургула, жолдон ооруканага алып барам деп койду дагы, мен бир отурушка отургузуп койду. Же болбосо минтет да: "Же чоң кыз, өзүңөр эле бара бербейсиңерби?" түшүп деп. Анан дагы 10 мүнөттөн кийин полицейге чейин бардык, ал шашпай эле кишилерди ташып жүрөт. Анан өзүмө келдим да ушундай кыйкырдым. Азыр милиция чакырам, эгер скорыйда чакырбасаңар дегенден кийин гана ал жүрөгү түшүп, милиция дегенде элдердин баарын түшүрүп, анан скорый чакырды да. Айтайын дегеним, биздин айдоочулар негизи жүргүнчүлөргө болгон мындай жоопкерчилигин сезе билбейт экен. Анын качан гана анын маршруткасын айып пул төлөөчү жайга токтоткондо гана мага чалды да: "Асель эже, ушундай үнү таптакыр башкача эми." Мен түшүндүм да, негизи адам өзүнүн башынан өтмөйүнчө, мисалы үчүн ага маршруткасы аябай керек экен да. Ошо маршруткасы жабыркаганда, ал акча тапкан кирешеси токтогондо гана ал таптакыр башкача мындай чыйпылыктап ушундай болду да. Анан кишилердин баары мени урушуп жатып калды: "Сен жапжаш эле экенсиң, дагы тобо дебейсиңби? Ушунча аман калганың көзүңө тийсе эмне болот эле? Чын эле көзүмө же башыма катуу удар алсам эмне болот эле? Же майып болуп калсам, Кудай сактасын." Интернеттен маршрутка, ДТП же Бишкек деп издөө салсаң, Бишкектеги эң популярдуу болгон коомдук транспорттун түрү катышкан жол кырсыгысыз бир да күн өтпөгөндөй. Айрыкча аңтарылып калган маршрутка же маршрутка бирөөнү кагып алганы туурасында билдирүүлөр көп. Маршруткалар катышкан кырсыктарда адам өлүмү менен аяктаган учурлар да карбын. 2017-18 жылдардын аралыгында катталган кырсыктардын айрымдарына гана токтолсок. 20 май 2017 жыл Кызыл Аскер районунда Месароша көчөсүнөн жөө адамдар өтмөктөн маршрутка 20 жаштагы кызды кагып кетти. Ал каза тапкан. Минивэн светофордо кызыл күйүп турганда чыга калып, 202 маршрутканы капталдан уруп, маршрутка тоголонуп кеткен. Ошол учурда 19 жашар жүргүнчү терезеден ыргып кетип, маршрутка басып калган. Ушул эле күнү Арча Бешик конушунда маршрутка жеңил унаа менен кагышып, бир киши көз жумган. 20 апрель 2018 жыл Медеров жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде маршрутка дубалга урунуп, орто жаштагы бир адам каза тапкан. 18 июнь 2018 жыл 137 маршрутка сүт ташуучу унаа менен кагышкан. Кырсык таңкы саат 4-тө болот. Катуу соккудан унаалар керектен чыккан. Сүт ташуучу унаанын айдоочусу ошол жерден жан берген. 17 август 2018 жыл номер 281 маршрутка Гагарин жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинен 11 жаштагы баланы кагып кетип, айдоочу кырсык болгон жерден качып кеткен.
бирок кийин кайтып келип тез жардам чакырган. Баланы ооруканага жеткиргенден кийин ал жаракаттан көз чумган. Как-то проезжала маршрутка, получается, на дизельном топливе, и, соответственно, показатели сразу же росли. Мне кажется, происходит просто геноцид людей, которые живут в городе. Менин оюмча, шаарда жашаган адамдарды геноцид кылып жатышат. Кайдыгер мамилелери, аракетсиздиктери менен өлтүрүп жатышат. Унаа тийиш үчүн, өз муктаждыктарын канагаттандыруу үчүн бизге окшогон чоңдорду да эмес, жаш балдарды өлтүрүп жатышат. Балдардын бою кичинекей, биз чоңдор боюбуз бийик болгондуктан өйдө жактагы тазараак аба менен дем алабыз. Ал эми балдар так ошол эң зыян, төмөн жактагы зыяндуу заттарды жутуп жатышат. Анан ооруп жатышат. Ошентип оорулуу шаардык адамдардын муну өсүп жатат. Вредные вещества, и они будут у нас болеть. И вот вырастет поколение горожан больных. Албетте, жалгыз гана микроавтобустар шаардын абасын булгап, жашоочуларды ууландырып жатат деп айтууга болбойт. Бирок так ошол коомдук транспорттун өтө төмөн сапатта кызмат көрсөткөндөн улам Борбор калаада жеке унаалардын саны өсүүдө. Көптөгөн унаалар газ жакканга өтүшүп, бирок кичи автобустар дагы деле дизель менен жүрөт. 2018-жылдын башында BBC бензинге караганда дизель менен жүргөн унаалар абаны көп булгаары жөнүндө макала жарыялаган. Басылмада мындай деп айтылат: дизель бензинге караганда жалпысынан майды азыраак сарптайт. Ага жараша көмүр кычкыл газындагы абага аз бөлүп чыгарат. Бирок андан бөлүнүп чыккан майда түтүн көөлөрү адамга өзгөчө зыяндуу. Алар өпкөгө терең кирип, аны козутуп, аба өткөрө турган үстүңкү катмарына олтуруп, андан ары канга дагы өтүп кетет. Бул инсульт, жүрөк оорулары, астма илдеттерине кабылуу коркунучун пайда кылат. Айрыкча мындай ооруларга туруштугу жок адамдар үчүн кооптуу деп жазган эле BBC. Көө бөлүкчөлөрүнөн тышкары бензин менен иштеген моторлорго караганда дизель менен иштеген моторлор азот кычкыл газын көп бөлүп чыгарат. Аны менен дем алганда өпкөнүн иштеши начарлап, аллергия пайда кылары жазылган. Европалык биримдиктин абанын булганышы боюнча отчетторунда абанын булгануусунун айынан болгон эрте өлүмдөрдүн басымдуу бөлүгү 2,5–10 мм чоңдуктагы катуу бөлүкчөлөрдөн болоору айтылат. Аларды 2,5 же RM10 деп атап коюшат. Бишкекте болгону 7 датчик орнотулган. Аларга AirCas.org тиркемесинен байкоо салып турууга болот. Кыргызстандын стандарты боюнча абада катуу бөлүкчөлөрдүн нормасы 1 куб метрге 35 микрограмм болушу керек. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун стандарты боюнча 25. 2018 28 декабрында кечки саат 6-да датчиктерден алынган маалымат боюнча Бишкектин батыш тарабында аба тазараак. Бирок бул жерде дагы абанын булгануусу нормадан 3 эсе ашык. Ушул эле маалда Көкжар кичи району жана Конуш тарапта эң коркунучтуу абал катталып, абанын майда бөлүкчөлөр менен булгануусу 413 микрограммга жеткен. Шаардын чок ортосунда болсо абанын булгануусу нормадан дээрлик 8 эсе ашат. Ош базарынын тегерегинде дагы аба такай булгануштуу. Шаардын четиндеги жаңы конуштарда болсо абанын булгануусу нормадан 14 эсе ашык. Эгер бул жагдайды чечмелеп көрсөк, жаңы конуштарда көбүн эсе от жагуудан болгондо дагы ар кандай калдыктарды жагуудан аба булганат. Ал эми Ош базар жана шаардын борборунда абаны көбүн эсе унаадан чыккан уулуу түтүн булгайт. Өзгөчө тыгындар башталган маалда көрсөткүчтөр кескин өзгөрөөрүн байкоого болот. Мы вот как-то даже делали замер на дороге, тоже такой единичный. Биз жолдордо атайын өлчөө иштерин жүргүзгөнбүз. Жолдордо тыгын болуп калган учурларда бензин менен жүргөн унаалар өткөндө, анан дизель менен жүргөн кичи автобустар өткөндө көрсөткүчтөр көз көрүнө өскөнүн байкаганбыз. Мисалы, орто сет менен көрсөткүчтөр 50–70 микрограммды көрсөтүп жатса, кичи автобус өтүп кеткенде 3–4 эсеге көтөрүлүп кеткен. Ошондуктан аларды шаарды аралап, коомдук транспорт катары жүрүшү туура эмес деп ойлойбуз. 70 микрограммов, то когда проезжала маршрутка, показатели росли 150, сразу же в 3–4 раза. Конкуренция между водителями маршруток происходит на некоторых участках. Жолдун айрым бөлүктөрүндө кичи автобус айдоочуларынын ортосунда атаандаштык аябай күчтүү. Чүй көчөсүндө, Алматы көчөсүнөн Совет көчөсүнө чейинки бөлүгүндө 39 ар түрдүү кичи автобус өтөт. Албетте, бул башкаруунун начардыгы. 39 айдоочу бири-бири менен атаандашууга аргасыз. Баардыгы эле тез айдап, бул кыска бөлүктө көп жүргүнчү алууга аракет кылып жатышат. Анан жол эрежелерин бузушат. Промежутки, набрать большее количество пассажиров и нарушать правила. ГАИ кармайт. Нарушенияны өзүбүз деле кылабыз көпчүлүк учурда.
И конкуренция у нас очень большая. Стараетесь обогнать? Обогнать, да. Если не обгонишь, ничем останешься. Надо обогнать его. Маршруттук такси ээси Мирландын бул айтканы коомдук транспорттун бүт абалын даана көрсөтөт десе болот. Бул жерде бирдиктүү система, так жазылган оюндун шарттары жана жоопкерчилик жок. Ар ким акылынын, тагыраагы күчүнүн жетишинче акча табат. Мирландын 2 бусиги бар. Шаар ичинде жана шаар арасында эл ташуу акча табуу максатында сатып алган. Күнүмдүк акчаны эле тиги эсептеп эле жыргай беребиз, өзүбүз алдап элечи, бирок самом деле не выгодно. Бул магачтың бузулса, уже карызга киресиң, ара карыз төлөш керек. Ошентип эле жүрө бересиң, күнүмдүк күн өтүп эле эптеп курсак тойгузуп алып эле болду. Андан башка эле кыйрат учуп аткан пайдасы эле жок. Айла жок да, жумуш жок башка. Частная компания, вы понимаете, если выгодно возить. Жеке компаниялар өзүңөр билесиңер. Эгер аларга пайдалуу болсо элди ташышат. Пайда түшпөсө ташыбайт. Алар жаңы конуштарга, шаардын аркы чегине чейин жүрөт. Анткени алар бул ишмердүүлүк менен пайда таап жатышат. В этой деятельности. Бул жерде айдоочу Мирландын дагы, мэрдин дагы айтканы жөнүндүү десе болот. Эгер маселеге тереңирээк үңүлсөк, коомдук транспорттун аркасынан бир уч гана күмөндүү бизнес жакшы пайда таап жатканын көрүүгө болот. Мирланга окшогон бусиги бар кишилер алгач мэрияга караштуу транспорттук инспекцияга барып эл ташууга уруксаат бере турган лицензия алат. Лицензия алардын алдында наркологиядан текшерүүдөн өтүп, унаанын техникалык абалы текшерилет. Андан соң социалдык фондко кайрылып, жүргүнчү ташуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө патент сатып алат. Анын баасы 1,5 миң сом. Ал эми маршруттук линияны алуу үчүн ортомчу компанияга кайрылат. Жана ай сайын ар бир бусике деп ортомчу компанияга 2 миң сомдон маршруттук линияны колдонгон үчүн ижара акысын төлөйт. Кызыктын баары мына ушул жерде. Бишкек шаарынын ичиндеги маршруттук линияларды тейлөө боюнча мэрия менен баш аяк 42 компания келишим түзгөн. Алар бул маршруттук линияларга өздөрүнүн кичи бустарын коюп, жүргүнчүлөрдү ташышы мүмкүн же Мирлан өңдү жеке тараптарга айына 2 миң сомдон арендага берет. Бирок ошол эле маалда бул ортомчу компаниялар мэрияга 1 тыйын ижара акысын төлөшпөйт. Да, есть у нас фирмы, которые обслуживают одну линию, есть фирмы, которые обслуживают. Оба, бизде бир линияны тейлеген фирмалар бар. 30 линияны тейлеген фирмалар да бар. Жаналардын өздөрүнүн белгилүү бир эрежелери бар. Шаардык бюджетке түшө турган каражаттар бүгүнкү күндө ошол жеке фирмалардын бюджетине түшүп жатат. Мисалы, бир жеке ишкердин кичи автобусу бар дейли. Эгер ал шаарда эл ташыгысы келсе, бул үчүн уруксат алууга мэрияга эмес, ошол жеке фирмага барат. Алар кайсы бир шарттар менен макулдашышат. Эгер ал маршрут жакшы болсо, алар белгилүү бир сумманы төлөшөт. И получить доступ к этому маршруту, он идет не в мэрию, он идет в фирму-перевозчику. И там они на определенных условиях договариваются. Если маршрут хороший, они ему платят определенную сумму. Бишкек мэриясы берген маалыматтар боюнча шаарда 118 маршруттук линия бар жана аны тейлөөгө күнүнө 2200 чейин микроавтобус чыгат. Ортомчу компаниялар алардын ар биринен айына 2000 сомдон ижара акыларын эсептесек, бир айда 4,5 миллион сом болууда. Ортомчу компаниялар ижара акысын төлөбөсө, анда бул акчалар кайда кетип жатат? Элди ташуудан түшкөн акчалар өнүктүрүүгө кетип жатканы дагы көрүнбөйт. Болбосо коомдук транспорттун абалы жакшырганын көрмөкпүз. Анда ошол ортомчу компаниялардын тизмесин жакшылап карап көрөлү. Маршруттук такси менен жүргүнчүлөрдү ташуу кызматы совет мезгилинен эле эл арасында маршрутка деп аталып калган. Бишкекте 44 компания бар, алардын 3-өө иштебейт. Бул компаниялардын көпчүлүгүндө 1-2ден линиялары бар жана маршруткалардын саны 50дөн ашпайт. Мындай компаниялардын саны 25. 9 компаниянын 50ден 100гө чейин маршруткалары бар жана 2ден 4гө чейин линияларды тейлешет. 7 компаниянын маршруткаларынын саны 100дөн ашуун. Алардын алдыңкылары Ак Жолтой жана Лига компаниялары. Биринчи компаниянын 15 линиясы, экинчисиники 16 линиясы бар. Ар биринин 342ден маршруткасы бар. Ак Жолтой ачык акционердик коомунун Минюстун реестринде бир гана негиздөөчүсү көрсөтүлгөн. Ээсинин аты жөнү жок. Бирок 2013-жылы Тазабек агенттиги бул компаниянын ээси Кеңеш Жусупов экенин жазып чыккан. Ал муниципалдык транспорттук кызмат көрсөтүү жаатында 30 жылдан бери ишмердүүлүк кылат. Кеңеш Жусупов Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон. 80-жылдардын экинчи жарымында номер 3 Фрунзе жүргүнчүлөр автопаркынын жетекчисинин орун басары болгон. 91-жылы номер 4 Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорттук ишканасын жетектеген.
Бул рыноктагы экинчи лидер Лига авто жоопкерчилиги шектелген коому. Анын ээси Бешболуш Матисаков 2012-жылы жана акыркы шайлоодо шаардык кеңешке Ар намыс партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн. Ал эми 2015-жылы жогорку кеңешке шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде 29-чу болгон. Ошондой эле анын дагы бир тууганы башка бир транспорттук компанияны жетектеши мүмкүн. Айыл Транс. Бул компаниянын 3 линиясы 54 маршруткасы бар. Ата жол компаниясында дагы директор катары көрсөтүлгөн. Дагы бир салыштырмалуу ири автопарк бар. Куюн компаниясынын ээси жана директору 2012-жылы Кыргызстандын транспортчулар партиясынын атынан Бишкек шаардык кеңештин депутаттыгына көрсөтүлгөн. Компания бузук унааларды линияга чыгарганы туурасында жазып чыгышкан. Дагы бир ири компания болгон Байшам Транс жоопкерчилиги шектелген коому тууралуу Кактус медиа жазып чыккан. Компаниянын каттоо номери Мейкин компаниясы менен дал келет. Ал эми аталган компаниянын лицензиясы 2017-жылы кичи автобустар көп кырсыкка кабылган үчүн токтотулган. Мурдагы директору Эсенбек Иманалиев негиздөөчүлөрдүн катарына өтүп, анын ордуна мурда Манас Транста иштеген Мелисбек Кудайбергеновду алышкан. Мындан тышкары негиздөөчүлөрдүн катары дагы бир адам менен толукталган. Ал фирманын ээси Рахат Нуржанова. Мэрия берген маалыматтар боюнча 2018 жылдын жыйынтыгы менен бул бусиктердин кызматынан бир жылда 190 миллион жүргүнчү колдонгон. Эгер аны бир жылдагы 365 күнгө бөлсөк, бир күнкү жүргүнчү агымы орточо 520 миң кишини түзүүдө. 2018 жылы расмий статистика боюнча Бишкек шаарынын калкы миллион кишиден бир аз ашкан. Бирок ички миграция агымы менен эсептегенде бул көрсөткүч 1,5 миллионго жетери айтылат. Эгер орточо 1 миллион 200 миң киши деп санай турган болсок, жана анын бери дегенде 35% маршруттук таксилерди колдонот десек, бул 480 миң киши болууда. Албетте, бир адам күнүнө эң жок дегенде 2 жолу маршруттук таксиге түшөт. Демек бул бир күндүк жүргүнчү агымы Бишкекте миллионго чукулдаары расмий сандардан 2 эсе көп экенин көрсөтүүдө. Биз бир канча маршруттук таксилерди бир токтоо чекитинен экинчи токтоо чекитине чейин коштоп, жол бою түшкөн кишилерди санап, бул жолду хронометраж жүргүзүп көрдүк. Активдүү, орточо жана пассивдүү делген ар кыл маршруттук линияларды тандап алып, эсептөөнү эртең мененки жана кечки эл көп маалда, түшкө чейинки, түш маалындагы жана түштөн кийинки жүргүнчү каттамы азыраак маалда жүргүзүп көрдүк. Мисалы 166 маршрут боюнча каттаган чакан автобуска эртең мененки саат 8-9 аралыгында 72 киши түшсө, түшкү саат 2-лерде 65, ал эми кечкисин 97 киши түшкөн. 215 каттамдагы маршруткага 11-лер чамасында 64 киши түшсө, кечкисин 92 киши түшкөн. 101 маршрут боюнча эртең мененки 8-лер чамасында 84 киши түшкөн. 184 маршруткага кечки 5-6-лар ортосунда 83 киши түшкөн. Жалпысынан биз жүргүзгөн хронометраж бир маршруттук такси күнүнө 300-дөн 700гө чейин киши ташыырын көрсөттү. Эгер орточо бир маршруттук такси бир күндө 500 кишини ташыйт десек, мэриянын маалыматы боюнча шаарга күнүнө 2100-2200 маршруттук такси чыгат. Эң эле аз деген 2000 маршруттук таксини 500 жүргүнчүгө көбөйтсөк, жогорудагы биздин болжол менен дал келип, маршруттук таксилердин үлүшүнө туура келген жүргүнчү саны миллион кишини түзүүдө. Демек бул жерде күнүнө 10 миллион сом акча айланат деген сөз. Бул миллион сомдор ортомчу компаниялардын гана чөнтөгүнө түшүп, болгону Мирлан өңдүү жарандарга күнүмдүк жумуш орундарын түзүп жатат. Жеке сектор деген маршруттук компаниялар өнүгүүгө акча салбайт. Ашыкча акыл, инвестиция, жаңы технологияны талап кылбаган примитивдүү бизнес модель түзүп алып, ар ким өз кызыкчылыгына иштеп келет. Аларды болсо, ошол эле мэриядагы чиновниктер, депутаттар майы кызматы калкалаганынан менин дагы шегим бар, дейт шаар мэри. Полагаете, что все-таки некоторые чиновники и, возможно, сотрудники маршруттук бизнеске кайсы бир чиновниктерден, укук коргоо органдарынын тиешеси бар. Алар крыша болуп калкалап турушат деген кептердин кайсы бир деңгээлде чындыгы бар деп ойлойм. Бул жагынан алганда мен сиздер менен макулмун. Я думаю, что такие моменты есть. Такие моменты есть, я с вами согласен. Эми муниципалдык транспортко келсек, ал жерде деле ушул абал. Коомдук автотранспорт муниципалдык ишканасы 10 линияны тейлейт. Алардын автопаркында Кытай өндүрүшүнө таандык 100 автобус бар. Бишкек троллейбус башкармалыгы болсо 11 линияны тейлеп, күнүнө 130 троллейбус өндүрүшкө чыгат. Бирок бул муниципалдык мекемелер чыгашага иштейт. Для меня тоже это очень удивительно, но почему-то наш общественный городской транспорт, он является... Бул мен үчүн да таң калыштуу. Бирок эмнегедир биздин коомдук транспорт чыгашалуу тармак болуп саналат. Биз болжол менен 300 миллион сом кошумча каржылайбыз. Солярка колдонууда да коррупциялык учурлар кездешет. Аны сатып ийип, накталай акчага ээ болууга болот. Айдоочу кечинде нөөмөтү бүткөндө кассага барып акчасын өткөрөт.
бул жерде ар кандай азгырыктар болушу мүмкүн. Деньги в кассу, там есть разные соблазны. Ишкер Темир Ажыкулов муниципалдык ишканадагы ууру кескилик айдоочудан баштап чиновниктерге чейин экенин айтат. Ал 2009-жылы өнөктөштөрү менен Жарнак Медиа деген компания түзүп, мэриядан автобус, троллейбустардын сыртын ижарага алып, аларга компаниялардын рекламасын жайгаштыруу менен мамлекет менен жеке тараптын кызматташтыгы форматында иштөөгө аракет кылат. Бирок 2010-жылдан кийин бизнесин тарттырып жиберип, салган $100 000 инвестициясынын 30% күйүп кетет. Эми баягы орусча айтканда доступ бербей коюшту да, кыскасы автобустарга жол бербей коюшту, автобустарга ушу базаларга киргизбей коюшту. Ушинтип эле кыйналып болуп коюшту, эми баягы такыр эле жабылажы жок деген жооп дагы жок. Бирок ошо иш жүзүндө мындай жолотпой, эметпей бизди такыр ошо бир топ кыйнашты да. Ошентип жыйынтыгында эле жок, эмне болсун, биз саясатчы эмеспиз, саясий бир должностто турган үчүн кандай деле күч кубатыбыз жок. Ошондуктан биз чыгып кетебиз ал жактан иншалла. Темир мына ошол маалда муниципалдык ишкананын ичиндеги көптөгөн былыктарды көргөнүн айтып берүүдө. Керосинден, дөңгөлөк алмаштыруудан тартып чоң коррупция экенин айтат. Ошол учурда ошол убакта биз байкаганыбыз көйгөйлөрдөн бирөөсү бул батып менен чөгүп бараткан сигналдар десекчи, бул эмне болгон? Бул тетиктердин урдалышы. Кыскасы мындай эмекенде биз булар ремонт кылганда чет өлкөдөн запчасть алып келишет. Тетиктердичи алып келген менен кандай баада келет. Анан кийин өз ара бири-биринин дагы эмесин урдаганга чейин барган күндөр болгон ошо 2009-10 жылдар көргөнбүз бизчи. Ишкердин айтымында шаардык транспортты тартипке келтирүүнү дал ушул муниципалдык ишкананын өзүнөн баштоо керек. Жетекчини алмаштырып койгондо эмес экен маселечи, ал жерде ошо баардык ичине система структурасын алмаштырып, ошол жердеги сатып алуу процедураларын карап чыгып берсе балким жобосунун колдон келсе, негизи эле жалпы эле ошол транспорттук ишкананы аутсорска берип эле, башка тендер менен элечи, мисалы үчүн жеке ишканага берип эле салса, балким ошол оңоюраак жол болмокпу дейм да. Если поступают предложения от... Эгер инвесторлордон кандайдыр бир өнөктөштүк же башка шарттар менен сунуш түшсө, биз ал сунушту кароого даярбыз. Эгер ал сунуш шаарга, өкмөткө пайдалуу болсо, биз ачыкпыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин колго аларлык кызыктуу сунуштар түшө элек. Реальных и интересных предложений не поступало. Расмий түрдө Чех экспорт банкы ошол Бишкек шаарына мамлекеттик жана жеке сектордун партнерлугу, шериктиги боюнча ГЧП деп коет, ошол боюнча долбоор болсо, ошону каржылап бергенге даяр болчу. Марат убагында чехиялык инвесторлорду тартып келүүгө аракет кылган. Чехиядагы көп орундуктуу, комфортабелдүү жана эң башкысы экологияга зыян келтирбеген газда жүргөн автобустарды чыгарган компания өз долбоорун сунуштап Бишкек мэриясына кайрылат. Бул долбоорду болсо Чехиянын импорт-экспорт банкы каржылоого макул болот. Чехияда Ивека деген белгилүү завод бар. Мурун ошол Чехиянын Кароса деген автобустардын чыгарган завод сатып алган. Алар Астана шаарында, ошо Казакстандын баш калаасына ошондой бир проект ишке ашырышкан болчу да. Ошо Чехиядан аяка 250 автобус сатып алынган болчу. Ичине бир 150-200 адам баткандайчы. Анан айтып коелу, ЦУМдан өйдөңкү түштүк микрорайондоруна чейин, Асанбай микрорайонуна чейин бир маршрутту берсе, ошол оператор компания болгону 10 жылга бир шаардан кепилдик болсун, 10 жылга ошол көчөнү тийбейт, ошол өзүбүз автобустарды алып келебиз, каржылайбыз, болгону бизге тариф маселеси жана ошо 10 жыл биз менен Бишкек шаары келишим түзөт деген эле шарт болчу да. Албетте, мында Чех банкынын кызыкчылыгы түшүнүктүү. Алар өз өндүрүшүн колдойт. Автобус чыгарган компания болсо өз товарын сатат. А Бишкек шаары болсо бул долбоордо бир канча эсе утмак. Биринчиден, шаарга сапаттуу, экологияга зыяны жок транспорт келмек. А эң негизгиси, Кыргызстан бул долбоор үчүн бир тыйын бюджеттик акча коротуп, же тышкы карыз алмак эмес. Бул долбоорду сунуш кылганда мэр башка киши болчу, ал башкача кабыл алган, позитивдүү түрдө колдойлу, иштейли депчи. Анан ал долбоор ортосуна жетип биз үмүткөр киши болуп Чехиядан мен жана компанияларды банкты алып келгенде мэр алмашып кетти. Экинчи мэр ал маселеге киришип түшүнгүчөктө 1 жыл өтүп кетти. Ал мэр качан 1 жылдан кийин түшүнүп эме алганда, эми ага ал мындай кызыксыздай көрүндү да. Анан ошондо тилекке каршы ошол потенциалдуу инвесторлор кайра айланып эле кетип калышты. Жылмалап айтканда күмөн санап калды да, бул шаарда мындай проектти ишке ашыра аларыначы. Бишкек мэриясы жакында эле тендер өткөрүп, анда кайрадан Кытай компаниясы жеңди. 301 миллион сом өлчөмүндөгү бюджеттик акчага 69 автобус алып келинет.
Бул жерде Кытай өндүрүшүнө таандык 142 автобус азыр жараксыз абалда токтоп турат. Бул автопарктын эл арасындагы аталышы автобустар көрүстөнү. Бул жөн жерден эмес. Бул автобустар 2008-10 жылдардын аралыгында Кытайдын Ясин фирмасы тарабынан сатылып алынган. Ал кездеги мэр Нариман Тулеев бул автобустарды кымбат баада сатып алган деп коррупция беренеси боюнча айыпталып түрмөгө олтуруп чыкты. Бул эми башка маселе. Бирок экс-мэрдин соту маалында ачыкталган документтер бул автобустар бир жолку колдонуудагы автобустар экенин көрсөткөн. Техникалык мүнөздөмөсүндө бул автобустарды 7 жылга чейин колдонууга болоору, бузулган соң кайра калууна келбеси жазылган. Автобустар көрүстөнүнүн кеңейишине чиновниктер өздөрү кызыктар эмеспи деген суроо пайда болот. Биринчиден, Кыргызстанда өткөрүлгөн мамлекеттик тендерлер коррупция менен коштулооруна буга чейинки соттук териштирүүлөр күбө боло алат. Экинчиден, муниципалдык транспортты тейлөөгө деп бөлүнгөн бюджеттик акчаларда чиновниктердин жеке кызыкчылыгы болушу ыктымал. Шаардагы башка бир проблема жарыктандыруунун мисалында карап көрөлү. Акылдуу шаар долбоору эсиңизде болсо, мына ошонун алкагында инвестициялык сунуш берген Элтодо Чех компаниясы алгач шаарды жарыктандыруудан баштоону сунуштаган эле. Себеби жарым-жартылай караңгы шаарга камераларды орнотуунун логикасы жок экенин айтышкан. Азыр Бишкек мэриясы шаарды жарыктандырууга жыл сайын 100 миллион сом бөлөт жана бул 30 миңдей лампочканы төйлөөгө кетет экен. Мынча сандагы лампочка Бишкек сыяктуу шаар үчүн такыр жетишсиз. Эгер бул каражатты бизге 15 жылга башкарууга берсе, биз алгачкы 5-6 жылда инвестиция салып, шаарды толук жарыктандырып, анан калган убакыт аралыгында инвестицияны кайтарып жана келишимде көрсөтүлгөн өз пайдабызды көрөбүз. Бул үчүн жылына бөлүнгөн 100 миллион сом толук жетиштүү болот. Азыр бул 100 миллион сом күйүп кеткен лампочкаларды алмаштыруу, электр энергиянын акысын төлөө жана кызматкерлердин айлыгынан ашпайт. Ошол эле маалда Бишкектин болгону 30% жарык. Чех компаниясы болсо ушул акча менен шаарды толук жарыктандырып коюуга болоорун эсептеп чыккан. Демек кеп каражаттын жетишсиздиги эмес, анын туура эмес башкарылып жатканында, балким сол чөнтөккө кетип жатканындадыр. Качан ачыктык, айкындык болбогондо, ал эми ошол чоң актив мамлекеттик органдарда болгондо, бул ошол коррупцияга бир өөлгө түшүп коет экен да. Жеке ишкерлер эч качан өзүнө каршы иштебейт, өзүнүн казынасын жебейт, өзүнүн мүлкүн жебейт. Алар өнүгөл дейт да. Бул тармакка жеке инвесторлордун келиши менен тартиптүү система орномок. Себеби инвестор салган акчасын пайдасы менен кайтарып алуу үчүн алды менен жүргүнчү агымынын таксанын баштайт. Тактап айтканда электрондук билеттештирүү системасы орнотулуп, айланган акчанын так эсеби чыгат. Качан көрбөйлү дайыма эле тыгын да, курал. Качан көрбөйлү ошол маршрут болсун, автобустар болсун, тыгын жүрөт да. Час пик болсун ошол. Башка убактарда деле такыр эле бош жүргөн анда санда эле көрбөсөң, же башка райондордо эле көрбөсөң, негизи шаар ичинде андай болбойт да, дайыма адам көп. Азыр электрондук билеттештирүүгө кызыккан инвесторлор бар экени айтылууда. Тайвандык белгилүү Acer компаниясы электрондук билеттештирүү жабдууларын орнотуп, системаны тартипке келтирүү үчүн бул тармакты 10 жылга ГЧП форматында иштетүүгө кызыктар. Эгер муниципалдык транспорт инвесторлордун колуна өтүп, калкка сапаттуу кызмат көрсөтө баштаса, азыр көпчүлүктүн кыжырын келтирген маршруткалар шаардан акырындык менен өзү эле сүрүлүп чыкмак. Себеби рыноктун шарты ошого алып келет. Айтор бул өңдүү инвестициялык сунуштарга карабай, мэрия коомдук транспорт маселесин колдон чыгаргысы келбейт көрүнөт. Бюджетке зыян келтирбеген чечимдер сунушталып жатканда, эмнеге кайрадан казынадан акча бөлүнүп, Кытай автобустары сатып алынууда? Айтор бул маселеде жоопсуз суроолор көп. Тагыраагы бул суроолордун жообун боголгоп көрүүгө болот. Жана ал келип автобустун айдоочусу уурдаган керосинден тартып, масштабтуу тендерлерде катылган чиновниктердин жеке финансылык пайдасында жаткандай.